Жогорку кеңештин мекенчил депутаттык тобунун көчмө жыйыны Каракөл шаарында жана Токтогул районунда өттү. Эл өкүлдөрү 2025 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүү, мамлекеттик программалардын аткарылышы, жергиликтүү калктын көйгөйлөрү жана энергетика тармагындагы ири долбоорлор менен жеринен таанышты. 28 жылдардагы программаны бүгүн кабыл алдык. Көп финансы керек экен. Ушуну сиздер колдон келсе фракция аркылуу кандайдыр бир деңгээлде колдоо көрсөтсөңүздөр бардык проблемалар чечилет. Кереге кеңештин алкагында депутаттар Камбарата 1 ГЭСтин курулушуна даярдык иштерин көрүп чыгышты. Бул ГЭС толук ишке берилсе, 1860 мегаватт кубаттуулук менен жылына 5,6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрүп, 5,4 миллиард кубтан ашуун суу сактап калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Учурда курулушка даярдык кызуу жүрүүдө. Камбарата ГЭС негизи 3 проекттин үстүндө иштеп атабыз. Бул биринчиси экинчи агрегатты орнотуу боюнча, экинчиси ошо Камбарата ГЭСтин платинанын үстүнөн кошумча поверхностный деп коебуз, үстүнөн суу поверхностный водосбросный сооруженияны куруу боюнча бир проект. Анан негизги проект ошо Камбарата ГЭС 1дин алгачкы даярдыкты көрүү, курулушуна даярдыкты көрүү проектин иш жүргүзүп атабыз. Ошондой эле эл өкүлдөрү Камбарата 2 ГЭСинин жана Токтогул ГЭСтер каскадынын ишмердүүлүгү, жүргүзүп жаткан реконструкция жана модернизациялоо иштерин да көрүп чыгышты. Жалпы кубаттуулугу 1380 мегаватты түзгөн Токтогул ГЭСинде учурда 1140 адам иштеп жатат. Быйылкы жылы акыркы агрегатыбыз жаңыланып, реконструкциялык иш жүрүп атат. Бул жаңыланса дагы 60 мегаватт кошулат, кошумча кубаттуулук. Муну менен жалпы кубаттуулук 1440 мегаватт болот. Бүгүнкү күндө күз кыш мезгилге бардык иштер өз план графигинде жүрүп атышат. Жалпысын айтканда Токтогул ГЭС ноябрда, октябрда күз кышка даяр болот. Каракөл шаарындагы жыйын маалында тургундар тарабынан турак жай, бала бакча, мектеп, саламаттыкты сактоо, ветеринардык тейлөө тармактарындагы көйгөйлөр көтөрүлдү. Больницада кадр маселеси азыр деген өтө куш туруп жатат. Бизге деген азыркы учурда деген акушер-гинеколог, хирург, реаниматолог өтө жетишпей жатат. Депутаттар шаар жетекчилигине конкреттүү тапшырмаларды берип, көйгөйлөрдү ыкчам чечүү зарылдыгын белгилешти. Ошондой эле шаарды өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен каражат бөлдүрүү жаатында колдоо көрсөтөрүн билдиришти. Кудай берсе, азыр биз ушу мекенчил тобу азыр Каракөл шаарында болуп туруп, Каракөл шаарынын мына өнүгүү 3 жылдык долбоору бар экен, ошонусун колдоп азыр 500 миллион сурап атышыптыр бюджеттен. Биз барып ушуну өкмөттөн ушул 500 миллионду бөлдүрүп бергенге аракет кылып сурап ортого түшүп бөлдүрүп берген болсок, Каракөл шаарынын мына энергетиктердин шаарынын өнүгүүсүнө салым кошкон болобуз. Токтогул районунда дагы ичүүчү таза суу, ирригация, социалдык мекемелердин жетишсиздиги жана инфратүзүм маселелери эл тарабынан айтылды. Бизде инвалид балдарды борбор калпара албайбыз. Ушу бизге центр курулса деген ой болуп атат да бизде. Токтогул суу басканы 50 жыл болду. Кээ бир айыл суулуу жерге көчсө, кээ бири суусуз жерге көчүп, азыркы убакта мазар суу айыл сууга жарыбай келе жатат. Депутат белгилегендей көчмө жыйындардын аркасында элдин суроо талабы жеринен угулуп, орчундуу маселелер көңүл сыртында калбайт. Негизги ушул көчмө жыйынын пайдасы биз өзүбүздүн көзү менен көйгөйлөрү коюп, кийинки мына отурумда фракциянын отуруму болсо, ушул маселелерди көтөрүп коюп, чечкенге аракет кылабыз да. Бүгүнкү чечими боюнча көп чечимдер кабыл алганбыз. Эл үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон Камбарата 1 жана Камбарата 2 ГЭСтери энергетикалык коопсуздукту камсыздаган улуттук долбоорлор катары саналат. Мындан улам көчмө жыйындын дал ушул аймактарда өткөрүлүшү өзгөчө мааниге ээ экенин депутаттар арасташты. Биз азыр ушул депутаттык топтордун бардыгы биздин Кыргызстандагы баарыбызга белгилүү мега проект бул Камбарата 1 боюнча жана бизден өтүп аткан ратификациялардын бардыгы ушул жака керектүү муктаждыктарды чечүү боюнча, акчаларды чечилиш боюнча таанышуу иретинде болуп атат бул маселе. Эми билесиздер, биздин Кыргызстан мамлекетиндеги биз өзү суунун башында туруп, урматтуу Сандонор Ожеж айткандай, электр энергиянын жетпей аткандыгы бул өтө жакшы көрүнүш эмес. Ошондуктан Камбарата бизди сезинен куруп бүтүрүп, биздин элибиздин
электр энергия болгон муктаждан чечүү. Белгилей кетсек, отурумга министрлер кабинетине караштуу министрликтердин облустук жана жергиликтүү мекеме ишканаларынын жетекчилери катышып, тиешелүү багыттар боюнча жоопторун беришти.